Рождество кимдин майрамы? Рождество майрамы адатта батыш өлкөлөрүндө салтанаттуу майрамдалат. Бул майрам тууралуу укканда биздин оюбузга элге жык толгон соода түйүндөрү, түркүн түстүү белектер, кооздолгон балаты жана балдарга сыр болгон Санта Клаус келе калат. Ошол себептен улам көптөрүбүз бул майрам кайсы бир улуттагы адамдарга таандык деген жыйынтыкка келгенбиз. Бирок ыйык китепке, түп нускага кайрыла турган болсок, мындай сөздөрдү табабыз. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Кадырман замандаш, бул аяттарда Кудай кайсы бир өлкөдөгү адамдарды абдан сүйгөндүктөн уулун берди деп жазылбаптыр. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн уулун бериптир. Ал эми бул дүйнөнүн ичине сиз, мен жана бизди курчап турган баардык адамдар киребиз. Бул майрам Кудайдын адамдарга болгон улуу сүйүүсүнөн улам пайда болгон майрам экен. Анын жыйынтыгы ага ишенген адамдарга бериле турган түбөлүк өмүр. Бул майрамдын мааниси ал тууралуу ой жүгүрткөнгө жана аны майрамдап, өздүк майрам кылып алууга арзыйт. Туурабы замандаш? Анткени ар бир адам Кудайдын сүйүүсүнө жана түбөлүк өмүргө муктаж экени таңгыз чындык. Рождество майрамын сүйүү майрамы, белек майрамы, өмүр майрамы деп атоого болот. Анткени Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн белекке жалгыз уулун берди. Ал эми ага ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ болот. Эгерде сиз дагы сүйүүгө муктаж болсоңуз, түбөлүк өмүрдү кажет этсеңиз, анда бул сиздин да майрам. Белек майрамыбыз кут болсун.